Жалал Абадтын спутнигинин круговойунда отурам. Машинеде, машинам чекеде, обочинадан чекеде. Ким эмне күнөө бузар экен. Тартабыз. Мурун былтыр круговойго кирген адам главный эле. Азыр круговойдогу адам главный болуп калды. Правила өзгөрдү. Правила таможенный союзга кошулгандан бери өзгөрдү, билбейм. Россияда азыр ушундай болчу, бизде да ушундай болуп калды. Международный стандартка өттүк да почти. Жакшы, правила бузуучулар жок. 2 минут запись кетип атат, но телефонда таймер көрсөтүп атат. Эреже бузуучулар жок. Муну кой беришкен эле, ал машина Nissan. Бирок ал Матиздин траектория движениясын өзгөрткөн жок, тормоз берген жок, успеть этип алдына түшүп кетти. Bir 5 minut запись кылайын, көрөбүз дагы. Но Ford пикап бузду. Муну кой бериш керек эле, кой бербеди. Бир правила бузуучу. Аткан октой кетти, анан өлжет. Мулар деле круговойду кой берип, анан өздөрү круговойго кирип атышат. Поворотник жакты, тико, эми Матис. Кошулду. Дээрлик жакшы эле. Маршруттарда анча-мынча да бет сыйрып салып правиланы көп бузат эле. Каалаган жерине токтошуп. Бул деле кой берди. Азамат Матис. Жакшы эле.
мен байкабай калган жол эрежесин бузуучулар болсо комментарийге жазып койгула. Каналга катталыңыздар. Анча мынча ушинтип видео киргизип турууну чечтим. Саламатта болуңуздар. Видеону узак тартайын десем зеригип кетишиңиздер мүмкүн.